Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Нурсанат программасы жана мен алып баруучусу Гүлнур Асанова. Алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен жакшы маекке көңүлүбүздү бурабыз жана ошондой эле биздин коногубузга сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биздин WhatsApp номери иштейт 0705 96 94 41. Дагы бир ирет кайталап коеюн. 0705 96 94 41. Кызыккан сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биздин студиябыздын коногу мыкты конок, тааныштырып өтөйүн. Кыргыз элине белгилүү айым, мээримдүү эне, көп кырдуу талант Айпери Кубик кызы студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, Гүлнур. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, биздин радио насыйкаттын жалпы угармандары, көрөрмандары жана кыргыз элим. Сиздер менен ушинтип жүз көрүшүп отурганыма, ушинтип угушуп отурганыма аябай кубанычтамын. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Жалпыңыздарды мына улуу айт майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ушул күндө сиздер менен ушинтип жүздөшүп отурганыма Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Кандайсың? Эң сонун сиз дагы байкап атабыз. Соц тармактарда сиз айылда жүрүп келдиңиз. Байкашыбызды караганда жакшы келип алдыңызбы? Алхамдулиллах, баары жакшы, шүгүр. Былтыр пандемия учурунда тайнем кайтыш болгон. Ошого быйыл айтына өткөрүп келдик. Айтына барып андан сырткары туугандарга ошол жакта зыярат кылып келдик. Айтор баары жакшы, шүгүр. Тайнеңиз жанаттан, жаны жанатта болсун. Аллах Таала билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Биздин бүгүнкү темабыз Айпери айым эне мээрими тууралуу болот. Ошондуктан эне мээрими дегенде эле сиз эмнени түшүнөсүз жана көзүңүзгө эмне элестетилет? Эне мээрими деген бул чексиз бир сөз менен жеткирип бере алгыс сезим да. Эне мээрими, эне болуу негизи баары Алладан. Бала деген, бала күтүү деген бул чоң бир бала, бул чоң аманат да. Бул бир жоопкерчилик. Бул Аллахтан келген бир неамат. Баланы татыктуу тарбиялоо, аны багып өстүрүү, эң башкысы жакшы бир инсан кылып тарбиялоо көпчүлүк учурда бул энеден башталат. Эми атадан да, энеден дагы. Эми баягы эненин жатынында жаткандан кийин 9 ай бою, эненин жүрөгүнүн астында жаткандан кийин баары бир эне менен баланын ортосундагы байланыш бир башкача, өзгөчө бир байланыш, тыгыз байланыш болот да. Эне болуу, эне мээрими бул эч бир адам затында, айбанаттарда ким эмне болбосун, эне мээрими бул бир асыл зат. Бир жана айтып өткөндөй эле сөз менен жеткирип бере алгыс бир сезим. Эң сонун. Ушундай бир сезимге сиз эң алгачкы туш келген ошол көз ирмегиңизди эстей аласызбы? Кайсы күнү жана кайсы саат? Албетте. 2015-жылы 5 августта эң алгач ирет түнкү саат 1-ден, обедте саат 1-ден 50 мүнөт өткөндө эне болгом. Кудай Таалам буйругу менен ушул уулду болгом. Эң алгач уулумду берген. Кудайыма чек шүгүрлөр болсун. Ошондо карап биринчи жолу бала күткөндө карап отуруп, неге мен ушуга чейин эмне кылып жүрдүм деген суроону ар бир эле эне берсе керек өзүнө. Себеби жөн эле жашап жүрүптүрмүн. Себеби баягы жашооңдун эмеси бир чоң жоопкерчиликке ээ болгонуңду ошондо туясың да.
чоң жоопкерчилик. Сен дагы бир ушул жашоодо бир орунга ээ болдуң, кандайдыр бир сен өзүң бир ордуң пайда болду. Сен бир чоң жоопкерчиликти мойнуңа алдың да. Ошону дароо бир ушундай сезим болот да. Анан эмнеге ушуга чейин жөн эле жүрөрдүм, эрте эле балалуу болсом болмок да деген ой, ушундай бир ойлор келе берет да. Андан соң биринчи балалуу болгондо как будто сен эле балалуу болуп аткандай эле болуп берет. Бир эле сенде бала бардайчы, баягы аябай мындай мамиле кылып, тим эле чуркап бутуңа тийбей ыйлап калса тим эле жетип барасың да, жанталашыпчы. Айтор бара анан бул чоң жоопкерчиликти кандай тарбиялаймын, кантип өстүрөмүн деген суроолор сени кыйнай берет да. Бирок бул да убакыт сааты келгенде кыйнайт экен да бул суроочу. Себеби кичинекейинде эми азыркы жаш үй бүлөлөр көпчүлүк эле биз тирилик менен алекпиз да. Тиричилик, көр тиричилик, акча табыш керек, тияка барыш керек, буну кылыш керек, бул ишти кылыш керек. Баланын кантип чоңоюп калганын уже көз алдыңда уже билинбей калат да. Бул кандайдыр бир деңгээлде биз үчүн бир кемчилик болот да. Себеби бала кечке эле бала болуп тура бербейт, ал чоңоюп кетет да. Анан кийин баланын чоңоюп ар бир баягы чоң эме болуп атканына ар бир кадам таштайбы, сөз айтабы, ар бир эмнени кармайт, эмнеге басат, эмнени көздөйт, ошонун баарын көп нерсенин көңүл бурбай калат экенбиз дагы. Биз мындай бала менен контакт кичине мындайраак болуп калат экен да, түшүнүшө албай элечи. Көпчүлүк учурда болот да, азыркы учурда, тем более бизде азыркы замандын эң чоң көйгөйү бул телефон. Ансыңарындай бирок балага болгон тарбия бул түйүлдүк кезинен башталат. Эң туура. Баланы тарбиялоодо эң биринчи адам өзү тарбиялуу болуш керек. Себеби тарбиялай турган адам жаралып аткан учурда эле ген, через ген берилет да бул нерсе. Ким атасы ким, энеси ким, ген аркылуу берилет. Демек, сен өзүңдөн биринчи башташың керек да тарбиянычы. Мисалы, арак куюлган үйдө бала стакан кагыш ойнойт дагы, намаз окулган үйдө бала жай намаздын үстүндө ойнойт да, үстүнө жатып көрөт, намазга жыгылган үстүнгө чыгып алып ойнойт. Айтор үйдө атмосфера кандай болсо, ата эне ким болсо, бала ошол болот да. Бала бул сенин күзгүң. Бизде кээ бир учурлар болот, мисалы өзү атасы тамеки тартып атат да, балам тамеки тартпа, болбойт деп коет. Же бир коноктор келет да, өздөрү стакан кагып ичип атат да, мына балдар ичпегилесилер, чоңураак ичпегиле деп коет да, өзү ичип аткан болот да. Айтор бала бул сенин күзгүң, сен ким болсоң, бала ошо болуп чоңоет да. Мисалы балдарың чоңойгон сайын көп ойлонуп, көп изденип баштадым да мен. Мен туура тарбия берип атам, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Изденет экенсиң, кайсыл жерин туура эмес кылып атам, кайсыл жерин туура кылып атам, шариятта кандай, исламда бала тарбиялоо кандай. Көпчүлүк эле учурда биз ата энелер аябай жакшы эле кемчиликтерди кетирет экенбиз да. Ошон үчүн мен каалоом, айтаар элем, ар бир энеге, ар бир атага бала бул аманат. Бул нерсе, бул балдар үчүн биз жооп беребиз. Эртеңки күндө акыретте сен кандай бай бала тарбияладыңбы же акылдуу бала тарбияладыңбы, айтор канчалык деңгээлде такыба, канчалык деңгээлде өзүнүн жаратуучусун тааныйт. Сенден ушундай сурак болот, ал баланын эгерде балаңды жакшы тарбиялаган болсо, сен көзүң өткөндөн кийин артыңдан бир гана жакшы иштери, сооптор келип турат. Эгерде балаңды жакшы тарбиялай албай калган болсоң, эгерде ал кандайдыр бир туура эмес жолдо болсо, күнөө иштери баардыгына ата эне жоопкерчиликтүү болот экен да. Анын ар бир жамандыгы, кылган нерсеси баардыгы сен артыңдан барып турат экен да. Бул сен өлгөндөн кийин
дагы калбай турган нерсе да, бул ошондо дагы барып тура турган нерсе. Ошон үчүн ушундай бала тарбияла дейт. Сен көзүң өткөндөн кийин сенин артыңдан дуа кылган бала тарбияла дейт. Эгерде сенин көзүң өттү, сен артыңдан бир Куран түшүрбөгөн болсо, демек сен бул жашоону жөн гана жашап өткөрүпсүң дейт да. Ошого уулдарыбызга, кыздарыбызга Аллахым ыйман берип, өзүбүз жакшы тарбия бергенге себепкер бололу. Баягы ушундай ата-эне, жакшы уул кыздардын, такыба уул кыздардын ата-энеси болгонго Аллахым насип эткен болсун. Амин. Айтсаңыз, ошол эң биринчи көз жарган күнүңүз. Ар бир эле айым оңой бул дүйнөгө баланы жарата албайт. Бул баарыбызга белгилүү. Ошол учурда сиз айтып атпайсызбы, мен ушунчалык демек сиздин мээримиңиз төгүлүп баштады, ошол секундтан баштап. Бала ушундай болот турбайбы, баланы монтип, ошол учурда эле ойлонуп баштадыңыз, кантип тарбиялаш керек, башка жана башка дегендей. Бирок ошол учурда сиздин өзүңүздүн эмнеңиз оюңузга келдиби? Жаным кыйналганда келет. Мен мисалы алгач туң уулумду 2 күн 2 түн толугу туткам. Ошол маалда ушундай апам мага чейин мисалы төрөт учурларын көп эле сүйлөшө бересиң го, эжесиңдилер, апа, жеңелер мененчи. Анан апам айтып бергендер эсимде да, кантип төрөгөн эме. Анан ошонун баары эстедим. Өзүм жаным кыйналып атканда, жаным ушундай кашайып атканда баары кулагымын астына келди. Анан кийин уже эми апама буга чейин, төрөткө чейин деле өзүм жакын жан элем. Ата-энеме өзүм аябай эми кыз бала күйүмдүү болот го, жан тартып турасың да ар дайым. Неме төрөтөн кийин ушундай эле эзилип эле жабышып калдым да апамачы. Апаңдын кадыры ошондо билинет экенби? Албетте, эненин кадырына баягы балам балалуу болгондо билерсиң деп айтат го ата деле. Ошого эненин кадырын, ошол сөзгө ынандыңыз да? Албетте, бул нерсеге эң эмеси аял заты ошол нерсенин баркын билет экен да ата-эненин. Анан бизге ушундай мүмкүнчүлүк берилиптир да. Биз төрөп көрүп, өзүбүз эне болуп көрүп, анан билесиң да, сезесиң да кадырын, өзүң через всё тело мындай сезип жатасың да. Эркектерге андай мүмкүнчүлүк берилбептир. Жакшы. Азыр болсо, бирок дагы соц тармактарда көп мындай видеолор көрүп калат. Сиз көрүп калдыңызбы билбейм, бирок өз энесин үйдөн кууп чыкканын көрүп көрүп калбадыңызбы? Буга кандай, бул эмнени биз себеп кылсак болот мындай бир мамилелерге? Буга билбейм, эми мисалы күнөөлүүнү издегенде баары бир айланып тегеренип эле ыймандын жоктугунан келип чыгат баары. Ыймандын жоктугу демек бул үй бүлөдө ар кандай, мисалы көпчүлүк айтат, энеси өзү ушундай тарбиялаган деши мүмкүн, атасы ушундай тарбия берген деши мүмкүн, же дээринде ушундай болушчу деши мүмкүн, же болбосо бала бузулуп кеткен, туура эмес баягы айлана чөйрөсүндө адамдар туура эмес баягы эмеге балдарга кошулуп калды деши мүмкүн. Айтор ар түрдүү күнөөлүүнү издесек ар кандай да себеп болот да. Бул да болсо бир сыноо да. Бул ошол үй бүлөгө, ошол энеге, ошол балага келген сыноо да бул дагы. Албетте мындан биз көргөндөн кийин демек сабак алышыбыз керек. Бунда Кудай Таалам жөн жок көрсөтүп аткан жок да. Демек сабак алгыла деп көрсөтүп атат. Ушундан үйрөнгүлө, ушунан таасирленгиле деп атат. Ал үй бүлөгө келсек, ал жерде күнөөлүүнү издегенде бул Алланын буйругу менен болот да, баардык нерсе сыноо да. Сыноого бирөө туруштук бере алат, бирөө сыноого туруштук бере албайт, сынып калат. Айтор ар кандай азгырылып кетиши мүмкүн, шайтан азгыры болот. Айтор энеңе, атаңа кандай мамиле кылсаң, балаңдан ошону аласың да. Демек сен ошондой эле бала тарбиялайсың да.
ошондой эле бала чоңойот. Демек сиз тарбиядан Бул жок, тарбиядан да жашоо бумеранг дейт. Бир жагы, экинчи жагынан кээ бирде ушундай ата энелер болот, ушундай бир жакшы ата энелер баласы бир башкача болуп калат да. Кээ бирде ушундай ата энелери башкача, бирок баласы жакшы болуп калат. Айтор муну тарбиядан дейин десең дагы мындай спорный да. Мен буга мындай уверенно жооп бере албаймын. Себеби жашоодо ар түрдүү болот да. Бирок айланып тегеренип эле баары бир баягы дээринен гени деп коет да. Эми баары Алладан. Аял заттын 80%дык гени балага өтөт экен деп айтылат да. Сиз ушуга ишенесизби? Билбейм. Себеби мен улуу балам деле, экинчи балам деле бир жери окшобойт да магачы. Билбейм, мүмкүн мүнөзүндө деле окшошпойт да магачы. Эми ким билет, мүмкүн кийин чоңойгондо дагы өзгөрүлө. Чоңойгондо мисалы отуруп эме болуп кетем да, кээде мындай таарыныш этип кетем да, эмнеге мага бир жери окшошпойт депчи. Экөө тең аталардын копиясы да, атасына окшош да. Келбетиби же кыял? Келбети да, кыял жоругу да бирөөсү да мени тарткан жок да. Азырынча сиз хотя бы бир мурду окшошуп койсо жакшы болмок дейм да менчи. Же менин геним слабыйбы, айтор эки уулум тең мага. Шашпай туруңуз, дагы убакыт бар. Убакыт бар. Там буюрса келечекте көрөбүз. Анан ошондо бир отуруп эң башкысы мейли мага окшобосо окшобосун. Эң башкысы Аллах таалам сүйгөн пенделерден болсун, адашпасын, эч качан ыймандуу, такыба балдардан болсо экен. Амин. Сиз ушул эне мээрими, эне тууралуу азыр 4 сапыр айта аласызбы? Эне тууралуу же болбосо аралап тамыр кан келер, адамга дайым жан берер. Алтындан кымбат асыл зат, ардактуу апаң бергилер. Азаматсыз, мыкты саптар экен. Эми мен бир суроо бергим келип атат. Баягы өткөл курак дейбизби? Ар бир айылда болот. Ошол учурда какус кылып эненин көңүлүн калтырган учур болуп калат эмеспи? Андай нерсе жок деп айтуу жалганчы болуп калабыз. Ошондой баарында эле бар болсо керек. Болгон. Өткөл куракта деле мисалы апам экөөбүздүн мүнөзүбүз бир аз окшош да. Мындай учурда деле өткөл куракта эмес, мындай жашоодо деле болуп калат. Кээде көңүлүн ортуп алам. Өзүм мындай ачык сүйлөгөнүм үчүн кээде мындай айтып алам да, ачык элечи. Мындай көңүлүн ортуп алам деген ойдо жок эле далдактап эле сүйлөп алам дагы. Анан кийин байкап калам да, что көңүлүнө бир чырттай койгонумчу. Анан кечке ойлонуп эзилип баштайм. Анан жетерим менен анан үйүмө барарым менен анан түндө өзүм мондай кылып смс жазып жүрөм. Апа, кечирип коюңузчу, мен сизди капа кылып алдым окшойт. Кызыңыз ушундай да. Кечирип коюңузчу. Жүрөгүм ошо. Анан апам айланайын кызымча роман жазып таштагансың го деп жазат. Кийинчи нормально, баары жакшы депчи. Себеби эне баары билдирбейт экен. Билбейм. Мен апамды да атамды да мынтип мындай атамды, апамды мындай сезип турам да. Баары жашырган аракет кылат, баары сезет. Ошондой эле атам да, мен атам өзгөчө аябай сезип турат да менчи. Айтор ата энем кечээ мындай окуя болду баягы күнү. Атам ооруп калып анан дарысын алып барып бердим. Дары дармеги. Анан апам көрсө, мен бир эле аптекага кирет экем да, постоянно көнүп калган аптекам бар да, бир эже, жакшы эже бар. Анан балаларды арзандатып койсун. Андан кийин ошол жерге барып эме бул паланча дарыны берип коесузбу десем, эмнеге, кимге дейт. Анан атама десем,
Айпер сен постоянно эле атаң менен апаңа мынтип неме кылып ушу аптекада ушу дары ташып эле жүрө бересиң деди да. Канча байкабайын мындай өзүңө бир нерсе алганын көрө элекмин. Постоянно атам же апам же инем же келиниңе да постоянно аласың, сиңдим деп да жүрө бересиң. Мындай эми ал мындай айтты, постоянно эле ошакта эле мынтип жүрө бересиң дейт, ошакка көп каттайсың дегенсиңди да. Андан кийин тип карадым, анан күлүп жибердим өзүмчү. Ата энеңе көп барасың дегенсиң. Анан айттым, альхамдулиллах дедим, мен сүйүнөм дедим. Ата энем бар экен, барып атам. Атам бар экен, мага Кудай ушундай мүмкүнчүлүк берип атат, мен ден соолугуна кам көрөгөнү мага мүмкүнчүлүк болуп атат. Энем бар экен, мен барып атам ошол үйгө. Ата энем жок болсо эмне кылам? Эне бул бейиш. Эненин тамагы бейиш. Ата энем ыраазычылыгын албаганда, мен ошолор үчүн кылбаганда, мен кантип мен кандай Ким үчүн кылмаксыз? Мен шүгүр. Эми күйөө бул өзүнүн ордунда, албетте күйөө үчүн күйөөнүн ыраазычылыгын алуу, кайната, кайнене айтор. Бирок ата эне мен илгертен эле кичине кезимден эле мисалы да, үй бүлөдө ушундай болот экен, бир тууган болсо дагы 4 бир тууган болсо же 3 бир тууган болсо 3 түрлүү болот экен да. Бирок ошол бир туугандардын ичинен бирөө гана ата энеге жакын болот экен да. Калгандар эле жакын, бирок өтө мындай чуркай бербей турган экен да. Эми баардыгы эле байкап көрсөм, ар бир үй бүлөдө бир туугандардын ичинен бирөө болот экен да. Баарына күйүү эле жүрөгүн өзүнүн жашоосу калып калды, баарына мынтип. Анан Кудайга шүгүр, биздин үй бүлөдө мен ошондой экенмин да. Бул эми менин диагнозум боюнча таза. Анан кийин ошол эжеге айттым, мен оозума ушундай келип кетти да, өзү элечи. Альхамдулиллах, атам энем бар экен, кылып атам, мен кыла берем дедим. Туура айтыпсыз, туура. Деп алып тургандан кийин деп өзү эже неудобно болуп кетти. Анан кийин айттым да, дарымды алдым, чыгып алып, анан ойлонуп атпаймынбы ошол жообумачы. Жооп ушундай оозума келип калыптыр, Кудай салам салып коюптур. Чындап эле атам менен энем бар экен, ушуну кылып атам. Ата энем жок болсо, анан кылып атканыма мүмкүнчүлүк берип аткан, альхамдулиллах дедим. Мен кыла берем. Ата эне үчүн 1000 кылсаң да, миллион кылсаң дагы аз да. Ошого ата энени мен ар дайым пост чыгарганда, мен атам менен апамды, ата энелер жөнүндө пост чыгарганды жакшы көрөм да. Атам экөөбүз сүрөттөрүбүз. Апам менен канча чыгарайын дедим, апам сүрөткө түшкөндү жаман көрөт, публиканын астына чыкканды жаман көрөт. Жана токуган ушакчы адамдар сразу бирдемелер токуп жибериптир апам жөнүндөчү. Астагфирулла. Анан кийин апам каршы андай нерсени аябай жаман көрөт. Газета, журнал, Instagram негизи эле сүрөткө түшпөйт. Анан ошого айтарым, ата энени көзү тирүүсүндө кадырлап, сыйлап, барктап, батасын алып, дубасын алып калалы дегим келет да жаштаргачы. Азыркы мисалы көңүлүн оорутуп, кагып силкип, ата сен түшүнбөйсүң, эне сен түшүнбөйсүң, ата сен эмне кылып койдуң, башкалардын аталары ушинтип атат, сен эмне кылып койдуң деген жаштарга айтар элем, бүгүн бар, эртең жокпуз. Бүгүн сен ушу характериң көрсөтүп аткан ата энең эртең жок болуп калат, бир заматта 5 мүнөттө жок болуп калат да. Анан айтарым, көзү тирүүсүндө сыйлап, кадырлап алалы. Эртең күндө сен мүнөзүңдү көтөргөн, сага чыдаган, сени колдогон, сен кандай болбо, сен кандай болсоң да сени жакшы көргөн бир гана атаң, энең болот. Башка эч ким. Сени ушул турушуңда кабыл алган бир гана энең менен атаң болот да. Ошого эртең алардын көзү өтсө, сен эч кимге, мисалы, эми бул жашоодо да, сен анчалык эч ким сүйбөйт, сен эч ким анчалык сыйлабайт, кадырлабайт да. Ошон үчүн ата энелерибиз аман болсун. Эң туура айттыңыз. Бизге WhatsApp'тан келген билдирүү бар экен. Биринчи ассаламу алейкум деген, алейкум ассалам дели дагы, кийин сиздерге Аллах ыраазы болсун деген билдирүү бар болчу. Ал өтүп кетти, бирок андан кийинки дагы суроо, апаңыз канча жашта Айпери дейт? Апам 72-жылкы. 72 жыл болгондо азыр кемитип алгыла деп койбойсузбу? Канча жаш болуп калат депчи? 48, 49 болуп калат. 49 жашта. 49 жашта.
Апам 18 жашында турмушка чыккан, 19-unda мен төрөлгөм. Күлгүн куракта турмушка чыгып, сиз туң баласы болуп каласыз, ошондой? Кызым. Канча балаңыз бар, Айпереже дейт? 2 уулум бар, Даян, Раян. Кудай буйрса 3-чү наристемди күтүп атам. Күтүп атабыз. Аллахым өмүрү менен, ыйманы менен, ырыскысы менен, багы менен берген болсун. Амин. Айтсаңыз, мүнөзүңүз боюнча сиз атаңызга окшойсузбу же апаңызга окшойсузбу? Экөөнүн тең бар. 50% атамдан, 50% апамдан. Мындай экөөнүн тең бар. Дагы бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум Айпереже. Айпереже, бетиңизге кандай кам көрөсүз, кандай кремдерди коесуз дейт. Бетим жакшынакай эле экен. Ошон үчүн сурап атат окшойт го. Сиздин бетиңиз сонун, тунук. Бетимге азыр кам көрбөй элемин. Эстегенде крем коюп коем. Себеби баягы ар дайым баягы дарат алып, ар дайым бетиңди жууй бергенге чынын айтсам мындай боеп же тональный крем дегендерди унутуп калыптырмын. Боенсом мисалы болот го, андай нерсени деле коюп. Билбейм, азырынча неме кылган жокмун, боенгон жокмун. Боенгум деле келбейт. Шүгүр, алхамдулилlah, бетим өзүмө жагат. Баягы ар кандай учурлар болот экен да. Кош бойлуу кезиңде бетиң бузулуп калат экен, кээде ардеке чыгып алат экен. Ошол кезде эле бир аз кам көрүнүш этпесем, күнүмдүк жашоодо кээде маскаларды коюп турам. Анан крем эле. Салам Айпери, мурун намаз окубай жүргөнүңүзгө өкүнбөйсүзбү дейт? Мындай экен да. Мурун окучумун. Мен 2008-жылы 2009-жылы 5 мал амалымды тургузуп, ал кезде хиджаб кийгендер аз болчу, өтө аз болчу. Анан ыйманым ушунчалык күчөп кеткен болчу, мен жол короном деп чыккам. Ал кезде азыркындай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Мындай кийимдер, даяр химарлар, азыр бар жок даяр көйнөгү менен чыгып атат, намазниктер, намаз окуган кийимдер. Ал кезде мен даже намаз окуганга ылайыктуу кийим таба албай койгом да. Жоолукту да мынтип келиндер сыяктуу кылып ороп алдым, мынтип шарф кылып бурап эле, мынтип эле ушинтип намаз окуп, эптеп ушундай кылчумун. Азыркыдай мүмкүнчүлүк жана дагы жоолукчандарга ал маалда аябай башкача карашчу да. Анан көпчүлүгү алыс болчук да. Анан мектепке, сабакка баратып машинама жолук салып койчу элем. Сабакка кирип баратканда жолук салып кирчүмүн, ушинтип кийинчүмүн да. Анан кийин ушундай болуп калды, пенде экенбиз да. Азыр албетте өкүнөм. Эми өкүнгөндө эртеби кечпи Кудай таалам ушул жолго баары кайтарды. Кудайга шүгүр. Эми азырдан баштап ушул 5 маал амалга так болгонго аракет кылуу. Напси деген жаман экен да, булчу напси менен күрөшүү. Азыр окуйм, анан окуйм, анан эле окуйнчу, анан түн окуйнчу, анан антем деп напсиме күнүм мен напси менен күрөшүү менен өтөт да. Өзүм менен өзүм күрөшүп жүрүп күнүм өтөт да. Айтор пенде экенбиз. Дагы бир суроо келгенде эле ошону айтып коеюн. Хиджаб кийип боенгондорго кандай карайсыз деп келди эле да. Карагым келбейт койсун. Чында бул өтө орчундуу маселе. Жүрөктө өткөн маселе. Хиджабты кийгенден кийин хиджабты сулуулугуңду жашыруу, фигураңды жашыруу үчүн кийилет да. Бул хиджаб деген бул жабын дегенди түшүнөт да. Мисалы жабынуу. Хиджабты азыркы учурда кыздар моюнга алыш керек. Көпчүлүгү мисалы мода катары жолукту уруп алып туруп анда шым чыртытып шымды жабыштырып алып кийип жүрөт, костюм шымын кылып алып кийип жүрүшөт. Бутун баары, моюн баары көрүнүп жүргөндөр бар. Айтар элем
хиджабка ниет кылдыңбы, эми Аллах таалам өзү баягы хидаят берип, ошол ниетиң эми жок салынып атасыңбы, баягы бирөтөлө соомун алсаң жакшы да. Калп эле аксессуар катары эле баягы шапка кепка кийгендей эле кийип алып жүрсөң, анда билбейм да анда. Бирок бизде негизи шариятта айтып коет го, баягы есть общая тема, есть мындай орусча сүйлөп кеттим. Жалпы көрүнүш бар жана жеке. Жекеге мисалы ар кимдин өзүнүн жашоосу. Ар ким өзү кандай жашоо кааласа ошондой жашоону алып барат. Аллахтан канчалык деңгээлде корксо ошончолук деңгээлде жашайт да. Хиджабка келсек, бул жалпы көрүнүш да. Хиджаб бул бул жоопкерчилик. Мен мисалы күнүгө үйдөн чыгып баратканда, мен мойнума ушундай жоопкерчиликти илем, мүнөзүмдө, кулк мүнөзүмдө, адамга кылган мамилемде этият болуп турам да, ушу хиджабыма сөз тийип калбаса экен. Сен хиджабчан, жоолукчанды көргөндө дароо ислам динин көрүшөт да. Ислам дини идеалдуу, мусулман эмес. Ошону жеткирүү керек да адамдаргачы. Жоолукчан диниң мынтип жүрөт го, мунун намаз окуп мынтип жүрөт го, пенде ал деле. Биз ушундай түшүндүрүшүбүз керек, что бул мусулман адамдар, пенделер күнөөкөрбүз баардыгыбыз. Адашуучу пенде. Дин бул таза, дин идеал. Ошон үчүн азыркы боюн беттин баары ушундай краскалап туруп, анан жоолукту салып туруп, анан ушундай бир кийинип атат. Эми ар ким өзү үчүн өзү жооп берет. Бирок хиджабка келсек, хиджаб бул жалпы көрүнүш болгондон кийин кыздарга айтат элем, жоолукчан кыздар кичине бекемирээк болгула. Ушунча элдин алдына чыгып аткандан кийин жоопкерчиликти, Аллахтын алдында жоопкерчиликти сезгиле. Мисалы көпчүлүгү аябай жаловаться эткен, мисалы эжемдер деле айтышат да, мисалы маршруткада кетип баратсам, жоолукчан кыз отуруп, жап-жаш кыз экен, турбай койду. Өлө жаман көрүп калдым. Акшыйып карайт деп. Жоолукчан кыздар, эжелер, сиңдилер, кичине ыйманыңарды күчөткүлө, болушунча сооп топтогону аракет кылыңыздар. Көчөгө чыккандан кийин жоопкерчиликтүү болуңуздар. Сүйлөгөндө, мамиле курганда, магазинде болобу, көчөдө болобу, кайсыл жерде болбосун, ыйманыңар жаныңарда болсун, жүрөгүңөрдө болсун дегим келет да. Себеби бул жоопкерчилик жоолукка сөз тиет. Динге сөз тиет. Мен бул жерде дин таза, бирок бизде түшүнбөгөн адамдар көп да. Ошого айтар элем, өзүңөрдү хиджабты Аллах ыраазычылыгы үчүн тандадыңарбы ушул жолду, демек ошол жолго соответствовать эткиле. То есть ошого татыктуу болгула дегим келет да. Албетте мен көпчүлүк айтышы мүмкүн, кече эле жол салып алып, анан бүгүн ушунда айтам дейм. Себеби мен кечээ күнү эле салган болсом дагы, мен бүгүн ошону азыркы жаштарга каалайт элем. Мен канча кеч салындымбы, эрте салындымбы, бирок мен азыркы жаштарга, мусулман бир туугандарыма канчалык эрте кылсаңар, ошончо жакшы болот деп мен күйүп айтам. Мен бул жерде акыл үйрөткөндүк эмес, мен күйүшүм мүмкүн. Мен бир гана күйүтүмөн эле айтам. Эртерээк кылгыла, сыйлагыла, жоолукту сыйлагыла, өзүңөрдү сыйлагыла, билгиле кадырыңарды, ордуңарды билгиле. Жоолукка, пожалуйста, мындай кичине олуттуураак көз карашта болуп койсоңуздар жакшы болот эле. Мындай анан биягым боло берет деп, анан джинсы шымды кийип алып, анан үстүнө пиджакты кийип алып, анан жоолукту салып, анан бутуң баары бар жоң көрүнүп жүрөт, тапочка кийип алып же туфли кийип алып ушинтип жүрүшөт да. Эми сооп алгыңар келсе, бирөтөлө жакшына жабынып кийинсе, эми Аллахтан го баардыгы. Бирок монтип издеваться эткен болбойт да. Бирок мындай учурлар кездешиши мүмкүнбү? Коомдук транспортто жоолукчан кызды алалы, анан бирок ал отуруп бараткан, бирок ошол сиз айткандай, сиздин тууганыңыз айтты деп атпайбы, турбай койду, анан кийин жоолукка сөз тийип атат деп. Бирок ошол кыздын бир экинчи жагын карап көрсөкпү дейм да, ал балким бир кандайдыр бир ойго батып, сырткы чөйрөнү унуп койгон учур болот го, ушундай моменттер болот го. Балким ошондой учурга кеп келип калдыбы. Анан
карап туруп деле ойго бата береби? Мен мисалы Кызы менен турса, алдында турса. Билбейм, эми андай ойго баткандар кандай болот. Мисалы жашоосунда бир өтө бир жамандык болду дейли. Же болбосо бир сыноо болуп жаткан учурда адам бир өзүнчө бир чөйрөдө жүрө берет го, өзү менен өзү ойлонуп, эч кимге айта албайт. Ошол учурда анан коомдук транспортко түшүп калса ушинтип кеттиби дейм да. Себеби энди бир жолу айткан жок да эжемчи. Көп байкайм дейт андай жаш кыздар дейт. Мейли бирөөсү ошондой болуп калсын. Калганычы. Же бардыгы эле ушинтип транста жүрө береби. Мен каякта болбосун, она находится в общественный жерде, коомчулукта ал. Демек биз түшүнүшүбүз керек экен, жолукчан кыздар биз бул жоопкерчилик, мен айтып атпаймынбы? Бул жашоодо ар ким мен өз билгенимде, өз каалагымдай жашай берем, бул менин жашоом деген эмес. Жашай берсин, пожалуйста. Ар ким баягы тайнем раматылык айтмакчы, ар ким койду өзүнүн бутунан асат, эчкимди өзүнүн бутунан асат дейт да. Ар ким өзүнүн бутунан асылат да тил ахиреттечи. Бирок айткандай эле хиджаб бул общий тема болот да, жалпы көрүнүш бул. Бул жерде сен кийдиңби, жоопкерчилик мойнуңа алдың. Сен демек бул жолго Аллахтын ыраазычылыгы үчүн тандадың бул жолду. Анан мен өзүм жооп берем да деп эле өзүм билдим кыла бергөн. Эми ыйман каалайм баарына ыйман каалайм. Аллах адаштырбасын. Баардыгыбыз идеалдуу эмеспиз, бирок чыныгы мусулман, такыба, чыныгы баягы үммөт болгонго аракет кылсак өзүбүзгө сооппу дейм да. Мен деле идеал эмес, менде деле кемчилик толуп турат. Себеби мен да алсыз бир пендемин да. Менде деле канча күнөө иш кылам да. Болгондур же кылып аткандыр, может билбей бирөөнүн акысына кирип алгандырмын, билбей бирөөнү сүйлөп алгандырмын. Баягы аял кишибиз да болуп эле баары тилибиз иштеп кете берет да биздинчи. Моюнга алыш керек да. Болот аял кишибиз, бул хадисте келет, аял киши оңой менен эчтеке жакпайт, баары миң не кылсаң да аял по-любому недовольный болуп кала беребиз да бизчи. Айтор демек биз ушул жолук салынган кыздар, айымдар эстей жүрүшүбүз керек. Биз көңүл чордонунда жүрөбүз. Ар дайым көрүнөбүз. Биздин кылганыбыз бат көрүнөт, бат жетет. Албетте. Ошону биз жоопкерчилик катары сезип, биз өзүбүздү ар бир күн сайын оңдоп, өзүбүздү жасап турушубуз шарт. Мисалы, милдеттүүбүз биз. Милдет, парз. Мисалы азыр жолугу бар менен жолугу жокту экөөнү отургузуп койсоң, жөн эле телефонду кармап отурса бирөө, тиги жолугу жокко өтө нормально болот. Тиги жолукчаны өзүнчө эле ушинтип кечке. Жолукка дароо сөз тиет. Себеби бизде ушундай болуп калган, жолукчандар жашабаш керек да, мындайча айтканда бир комнатада эле, капкараңгы комнатада камалып отуруш керек да. Жолукчандар силерге болбойт. Караңгы түшүнүк. Ислам дини бул караңгылык эмес, ислам бул бактылуулук. Аны болгону биз туура жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Анын үчүн эмне кылабыз? Илим алыш керек. Илим алгыла дейт, илим алгыла деп айтат. Бассаң турсаң илим ал. Ошондо жашооң жеңил болот. Ошондо билесиң эмне туура, эмне кандай. Ушунчалык жашооң жеңилдей түшөт. Анан силер жолукчандарга болбойт го. Анан силер жолукчандар ушунсаңар боло береби? Мен айттым, жолугу бар, жолугу жок, айырмасы жок экөө. Айырмасы бир гана жолукта. Бул парзын аткарып атат. Бул бирок экөө тең бирдей эле пенде, экөө тең бирдей эле аял. Бул кылганды бул дагы кылат. Бул кылганды бул дагы кылат. Бирок айтып кетчү нерсе, жолукчандардан динди издебешибиз керек да, бир шарт. Мен жана айткандай эле, ислам дини идеалдуу, мусулман эмес. Баягы бир эме айтмакчы, мен эгерде биринчи мусулмандарды таанысам, мен анда исламга өтпөйт болчумун дейт. Мен биринчи исламды тааныганым жакшы болду дейт. Ошого пендебиз, жолукчаны урдуп атат, жолукчандар мынтип атат, сакалчаны тигинтип атат деп баары айтат. Анан жолук намаз окугандар мындай болбош керек. Бардыгы ошондой болбош керек. Ар бир аял заты авратын жабыш керек. Ар бир аял затына жолукчанга кандай тыюу
кылынган болсо жолугу жокко дагы тиешелүү ошол нерсе. Бул закондор баардыгыбызга тиешелүү. Себеби баарыбыз Аллахтан келгенбиз, Аллага кайтуучубуз. Биз ошол нерсени унутуп калабыз да, өлбөчүдөй жашайбыз да. Аялдар баягы күнү эле бир эжеге айтып атам, эже өзү кийим тигип иштейт экен да, анан эмне болду ушу дин хиджаб боюнча сөз чыгып кетти. Мен айттым, өзү мындай жолук салып келиптир да. Мен айттым, хиджаб жөнүндө эмнеге салындың, эмнеге салынбадың, ушундай эме болуп кетти бир жерде отурушта. Анан мен айттым, эже сиз салып алсаңыз деле болот экен, сизге сонун жашат экен дедим. Өзүм химарымды чечип кийгизип көрдүм, аябай сонун жашат экен. Ушундай сулуу, нурдуу боло түштүм. Анан мен айттым, сиз кийип алсаңыз болот экен го, эмнеге кийбейсиз? Кийип алсаңыз сизге жумушуңузга тоскоол болобу? Негизи мисалы базарда иштесеңиз сизге кандай тоскоол бар десем, аны кийгенден кийин 5 маал намаз окур. Мен акча менен ооруйм да дейт. Мен намаз окуп жүрө берсем, мен акчам калып кетип атпайбы дейт. Ачык эле айтып таштады ушуну. Мен акчанын артынан мен өлүп калам дейт. Дейт эле тыптынч болуп калды баардыгычы, ызы чолуп атат эле да, баарыбыз отуруп сүйлөшүп атканбыз. Анан ачык эле айтып таштады ошону. Мен акча менен ооруйм, мен акча көрбөй кармасам өлүп калам мен дейт. Дегенде уже дүйнөгө капталып калганда мындайча айткан. Анан сиз вообще молодец турбайсызбы? Ачык айтып атасыз ошону дагы дедим. Мойнуңуз калат экенсиз дедим. Ошондо дагычы оңой менен мойнуна албайт. Мен тияк биякта баары ким отмазка, аны открыто сказал, ачык эле айтып салды. Мен ушуну ыйманымды бекемдете албайм дейт. 5 маал намазга тургум келет, желанием бар, жолук салып алсам деле болот. Бирок мен акчанын артынан мен акча кармасам мен ооруп калам дейт. Ал мойнуна ачык айтты. Мен ушундаймын деди. Мага намаз эмес, мага акча керек дейт. Эле астагфирулла дейсиң да, астагфирулла. Бирок Аллах таалам хидаят берсин. Дүйнө деп дүйнөнүн түбүнө эч ким жеткен эмес. Дүйнөнү биринчи орунга койбошубуз керек. Дүйнөгө эч ким койгон да эмес. Биринчи орунга жүрөккө салып алгандан кийин биздин артыбыздан дүйнө эртиши толук ыктымал да. Ошону айтып кетти. Баягы айтат го, сен Аллахтын парызын кыл, аткар. Аллах таалам сенин проблемаңды чечет. Сен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын ыраазычылыгын алып, парыздарыңды аткар. Эмне дозволено, что не дозволено, ошонун баарын соблюдать эт. Алладан сура. Мусулмандын эң мыкты куралы бул дуа. Сен Аллахтын ыраазычылыгын, Аллахтын айтканын кылып атсаң, Аллах таалам эмнеге сенин сураганыңды бербейт туурабы? Сен сура дейт, пендем, мен берем дейт. Себебинде биз жараткандын ырыскысы өтө кенен. Казнасы чексиз. Туура. Айпер эже, эмне үчүн жолук салынып калдыңыз эле? Салынгым келди, салындым. Кыска жооп болду. Салынгым келди, захотела, ниетим болду. Алхамдулиллах, бир түндө чечим чыгардым. Гардеробумдун баарын дароо ыргыттым, тараттым, бердим, өрттөдүм. Айтор Кудай таалам буйраган экен, жок дегенде ушул жашка чыкканда да ушул жолду насип эткен, алхамдулиллах. Ушунча миллиондогон кыздардын арасынан Аллах таала сизди тандап туруп жолук салындырганына Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун дейли. Анан энемеримне кайтып келсек, сиздин балаңызды бирөө какус-кукус кылып койсо, бирок ошол адамга айта албай ичиңизде элжиреп монтип кыйналып кеткен учурлар болду беле? Жок. Сиздин балаңызга эч ким тийишпейби деп коюш керек да. Жок, менин балам мисалы баягы күнү улуу балам садикке могу көзүм алаксып атат. Улуу балам садиктен бети ушундай тытылып келиптир да. Бетин аябай аймап таштаптыр, мондай көздөрүнүн үстүлөрүнөн бери тырмактары кирип кетиптир да. Бала бир бала менен уруша кетишкен окшойт да. Чейкесим, көздөрүм мондай тытылып, көздөрүнө чейин мондай оюлуптур, прям үстүлөрүчү, каттарынын ичтери, мойнулары оюлуп, тытылып, көгөрүп келиптир. Не кылам дедим, карап турам. Не болду десем, бир бала менен ушуп кеттим дедим. Анан эмне кылдың сен? Сен да урдуңбу десем, ал өзү баштады деди. Мен бир чаптым деди. Мен түртүп жибердим деди. Бирдеме кылган экен, ал кулап кетип, анан ыйлап мунун бетин ап чалыптыр да. Анан бала мушташып чоңойду.
таяк жейт, бир күн урат, бир күн өзү токмок жейт, мейли. Бирок ошончо көгөргөнчө ичин оюп кеткенче апчытып карап отурган воспитательдерди күнөө болуп атпайбы? Мисалы садикте бир эле бир секунд эле мынтип аймап койгон жок да, анын баары мойнуларына чейин монтип кечикке монтип чашташкан да экөөчү. Жок дегенде бир 2-3 мүнөт кетет да алгачы. Анан дароо садикке чалдым. Жөн гана айттым, мен балам ушундай болуп келди, сүрөтүн жөнөттүм WhatsApp'тан. Буну кандай түшүнсө болот, жоопкерчилик барбы? Я понимаю, түшүнөм мен, балдар ушундай болот. Эркек бала, уул бала тем более мушташып чоңоет. Мен түшүнөм ал нерсени, бирок сиздер кичине жоопкерчиликтүүрөөк болсоңуздар, анан тазалыкка карап коюңуздар, балдардын тырмактары алынгандай болсун дедим да. Тырмак алынсын. Бетин бир аял эле келип тутуп кеткендей болуптур да. Тырмак алынсын, тазалыгына карагыла. Анан уруштуруп коюп силер каяктан эмне кылып жүрдүңөр деп эле сурадым. Аябай бир мындай неме болушту. Ошол боюнча кечирим сурашты. Болду, калтырып койдум теманычы. Демек сиз баягы үзүлүп түшүп болушчак энелерге кирбейт окшойсуз. Жок, мен мындай мен көңүлүм ооруду, энемин да. Жүрөгүм ооруду, мен балам бетин аппак татынакай бетин жарым көк ала болуп тытылып, жана сыйрылып монтип келип атса, тытылган да, чоң аял тыткандай эле да бетинчи. Жүрөгүм ооруду, бирок сразу эле эмоцияга алдырып мен барып телефонго тартып, мына мына садикте ушинтип карабай воспитательдер ушинтип деп мындай кылса болот да. Ал нерсе дароо эле бизде азыр элдин баары эле баягындай профессионал болуп кетпеди интернетке чыгарганданчы. Любой нерсени эле тартып эле чыгара коюшат го. Жок, бул нерсеге сабырдуулук менен мындай акылга салдым. Бала баары урушат. Кийин бирде болбосо бирде эртеңки күнү мен балам бирөөнү ошентип уруп коюшу мүмкүн да, мисалы да. Ар кандай болуп калат да жашоо. Мен балам да бирөөнү уруп токмоктоп коюшу мүмкүн. Бирок мен балдарым Кудайга шүгүр мындай биринчи конфликтке барбайт да эч качанчы. Мирный дети у меня. Анан кийин көңүлүм ооруду, бирок жана болушчак аялдардай болуп ажылдап урушуп, ошондойду күтүштү бирок. Инстаграмда ушунча подписчик бар, ушунча баягы публичный адам болгондон кийин жанагындай ызы чуу болуп кетпесе экен деп аябай мындай болуп турушту садиктегилерчи. Андайга барган жокмун. Болгону айттым, экинчи кайталанбасын дедим. Балам бети көгөрбөсүн экинчи. Ошого карап койгула, бел мушташса мушташкандыр, бирок ошого жол бербегиле дедим. Карап тургула, бөлүштүрүп тургула учурунда, баары мушташат. Болушчак эне монтип сразу эле жанталашып, балдарына болушуп, энелер баягы мушташып кетишет го. Мен андайдан алысмын. Конфликттен негизи эле алысмын. Тура аласыз. Ошол тарбиячылар эске алат деп ниет кылалы. Анан бизге суроо келиптир. Ассаламу алейкум Айпер эже, мен намаз окуйм, бирок хиджаб кие албай жатам. Кантип кием? Орусча жазыптыр, духтан берип коюңузчу деп. Берип коюңуз духтан эми. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок, жоолукту аласыз, башыңызга салып аласыз, ороп коесуз, болду. Оп-оңой. Бул жерде эч кандай, мисалы айтар нерсе, шоу-бизнес адамдары, биз шоу-бизнес адамдары эмне деген чачтын түрүн жасатып, эмне деген боетип, тим эле ушундай макияждарды кылдырып, ушундай кийинип жүргөнбүз да. Анан кийин эле кантип ошол нерсени таштап, кантип жолукка кирип алдың, ушунчалык неме жумушум эмне болот деп ойлонбодуңбу? Мен ошо жолукка кирип атканда эртең эмне болот, кантип кийинем деп вообще ой болбоптур да. Анан бул эжекем айтат элем, жолукта тескерисинче сиз ушунчалык барктуу, кадырлуу болосуз хиджабта. Эркектер даже сизге көзүңүзгө карай албай калат да. Мисалы мен ушуга постоянно ушул примерди келтирем. Мисалы жана бизде джинсыларды тим эле ичи ачык топиктерди кийишет азыркы кыздар, төштөрү ачылган эмелер, көйнөктөрдү кийет, чачтарын жаят. Ошол кыз өтүп баратканда 15 жаштан 80 жашка чейинки эркектердин баарын оюна эмне ушуну кызды көргөндө, ушуну аял кылып алсам деп ойлойбу?
баарынын оюнда бир эле. Ох, ушу кыз менен бир болуп алсам. Болду, баарынын ою бир. Любой эркектен суроо. Тең 80ге чыгып калган чал деле кечирип коеюн, өзү бир бутун дарактагандан кийин ошо деле туй ушу жаш болгонумда деп ошо оюна келет. Любой эркектин оюна келет. Анан жанагынтол, моунтол өтүп баратса, жасанып алып тим эле жүрөгүндө заты ыйманы бар кыздарчы, мисалычы. Сырткы келбетте эмес, жүрөгүндө ыйманы кыздар өтүп баратса, любой эркектин оюнда бир эле ошо зына эле келет. Анан сен жаман болуп өтүп баратсаң, бир жериң көрүнбөсө, фигураң билинбесе, чач менен канча эркек азгырылат. Фигураң артыңан карап туруп, ой, могу буту узун экен же биягы мындай беличке экен Любой эркектин оюна сен жабыштырылып кийип баратсаң, ошол эле нерсе келет. Сени аял кылып алайын же бирөө сага жакшылык кылып жиберейин дебейт. Сага келип жолоду, сүйлөдү, демек оюнда башка нерсе. Демек сиз жоолук менен коргойсуз өзүңүздү, бул биринчи. Бул ыймандан сен жоолукчун өтүп баратасың, сени дароо жакшы сага сыйлуу мамиле кылышат. Сизге бир акыркы суроону берип кетейин, ушу эне мээримден кайтып келип. Балдарга мээримди, сүйүүнү бөлүп кароого мүмкүнбү? Биринчи улуу балаңыз, экинчи? Жок. Баарына тегиз эне мээрими? Жок, баарына тегизден баарын албетте эненин жүрөгү баарына 10 бала болсо 10 балага жетет да. Мээримичи, мээрими жүрөгү сүйүүсү 10 бала, 20 балага жетет. Болгону ар бир балага өзүнчө подход болот. Бул балаң мүнөзү башка, бул балаң мүнөзү башка. Буга башкача мамиле кыласың, буга башкача мамиле кыласың. Туура айттыңыз. Биздин убакыт соңуна жетип калды тилекке каршы. Көп сүйлөдүм окшойт а? Жок, абдан сонун маек болду, керектүү маек болду. Сиздин келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Энелер аман болсун. Көрүүчүлөр кайрадан кезиккенче, көрүшкөнчө аман туруңуздар, бар болуңуздар.